Ассаламу алейкумдар достор, сиздер менен мен Азаке Элуксун YouTube каналы. Бул 11-көчөдө, 18-үйдө биздин көзү азиз каарманыбыз жашайт. Биздин чыгармачыл топко кайрылып, үнүмдү ажообузга жана ошондой эле УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке жеткирип берип коюңуздарчы деп өтүнгөндөн биз ушул жерге келип чыгарылышты баштап турган учурубуз туугандар. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын каарманы 8 жашар Алихан. Эки көзү көрбөй калган атасынын көзүнө көз, колуна кол, бутуна бут болуп, жашоонун ысык суусуна туруштук берип күрөшүп келет. Жаштайынан мойнуна көптөгөн жоопкерчиликти алган Алихандын колунда бир да документтери жок. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, кыргыз мекендештерим, кыргыз бир туугандарым, кыргыз мусулман бир туугандарым, сиздерге жанагы биздин өлкө президент Садыр Жапаров ажообузга, Камчыбек Ташиев дагы биздин кыргыз деги эле бир кыргыз инсан, кыргыз бир туугандарыбызга кайрылып аттым эле. Мен өзүм аты жөнүм Жайлобек, биринчи топтогу майыпмын. Ушу муктаж болуп, ушу өзүм 25 жылдан бери квартирада жашап келем. Квартирада турам. 25 жыл болду квартира алып жүргөнүмө. Эки көзүм көрбөйт. Өзүм учурда мага жөлөк таяк, мага карам болгон апам бар эле. Апам бул дүйнөдөн өтүп кетти. Иним бар эле, иним да бул дүйнөдөн өтүп кетти. Алар өтүп кетти. Аллахтын сыноосу экен. Башыма чоң түйшүк, башыма чоң сыноолор келди. Сыноолор, башыма чоң сыноолор, башыма чоң мындай кыйынчылыктар өтүп келатат башыман. Мен көрбөгөн нерсе калган жок. Какпаган эшигим, барбаган жерим калган жок. Бийликке да кайрылып көрдүм. Өзүмдүн туруктуу учетум жок. Өзүм негизи ушу Дордой жакта Дордойго чыгам. Өзүмө кичине муктаждыгымды бүтүрүп келем. Баягы мага керектүү кичине тамак ашыма, продуктума, ушу квартирама, светиме, көмүр сөмүр, отун сотурма дегендей. Өкмөттөн ушу болгону жөлөк пул алам. Анын эчтекеге жетпейт экен. Анан сиздерден жардам сурап кайрылып аттым эле. Кыргыз элим, мендей инсанга, мендей муктаж адамга жардам бере кетиңиздер. Бул дүнү акырет бактылуу болуңуздар, жүзүңүздөр жарык болсун, эч оорубаңыздар. Мендей көргөн кыйынчылыкты көрбөңүздөр. Өзүм ушунчалык чынын айтсам жаман кыйналып кеттим. Кээде туруп жашагым келбей кетет, кээде туруп өлүп калгым келет. Ушу баламды аяйм. Ушу баламды окутуп, чокутуп, ушу балам өзүмдүн негизи мен дагы эл катарында жашагым келет. Мен дагы өзүмдүн жеке үйүм болушун каалайм. Өзүмдүн үйүм болушумду 25 жылдан бери каалап келем. Мен дагы ушу эл катарында үйүм болсо деп тилеп келем. Арманым, бир гана арманым ошол. Канча жылдан бери, көп жылдан бери квартирада жашап келем. Квартирадан тажадым чынын айтканда. Ушу балам бар менин, маңдайыма ушу баламды жазып коюптур Кудай таалам. Ушу балам менин тирегим, менин көзүм, менин таягым, менин бутум. Ушул балам жетелет, ушул балама ден соолук берсин. Мени караганда ушул, чай бергенде ушул. Ошон үчүн кайрымдуу инсандардан, кайрымдуу кыргыз элимен, кайрымдуу кыргыз боордошторуман, кайрымдуу кыргыз элимен ушунчалык кайрылып жардам сурайт элем. Мага жардам бериңиздер. Мен чыныгы муктажмын. Бийликке да кайрылат элем. Бийликтегилер, жогорку кеңештегилер, бийликтегилер Садыр Жапаров, Акылбек Жапаров, Камчыбек Кыдыршаев сиздерге кайрылат элем. Мага бир комната үй бериңиздер.
жардам бериңиздер, колуңуздардан келишинче мени ушу балам экөөбүздү үйлүү кылып, балам экөөбүздү бактылуу кылып коюшуңуздарды суранат элем. Алла насип кылса. Жардам бериңиздер, жардам бериңиздер, урматтуу агайын. Кыргыз эли бар сизде эч качан. Эч качан өзүңүздүн ордошторуңузду талаага таштаган эмес. Алла насип кылса ажообузга бул үнүбүздө жетет. Кымчыбек Кыдышаевичке жетет. Алла насип кылса баары жакшы болот. Сабыр кылыңыз. Базарда жүргөндөн кадимкидей уялып калдым. Базарга деле чыккым келбей калды. Кээде өзүм ооруйм. Өзүм башым кармайт. Ашказаным ооруп жатып калам. Ар кимден ар кандай сөз угам. Бирде жакшы угам, бирде жаман угам. Көптү көрсөгөл болот дейт, колуңуздардан келишинче колдоо көрсөтүп, мендей инсанга жардам бере кетиңиздер, урматтуу агайын туугандар. Сиздерден Аллах ыраазы болсун. Кыргыз элим колунда бар байлардан, бизнесмен байкелермен, бизнесмен эжелермен суранат элем, мага жардам бериңиздер. Сиздерден өтө өтүнөм. Жардам берип, мендей инсанды колуңуздардан келишинче ушундай бир азаптан, ушундай бир башыман өткөн сыноодон бир бактылуу жерге, бактылуу кылып коюшуңуздарды суранат элем. Эх, турмуш, неге мынча сен таш боорсуң? Жашына да, каарысына да карабай. Бересиң сен сыноолорду өлчөбөй. Эх, тагдыр, турмуш. Жаштайынан бул тагдырдын тамашасына кабылган 8 жашар Алихан арман кылып жашоосунда бир гана кыялы бар экенин айтып берди. Жакшы окуп чоңойсом, чоңойгондо атама көз салып берем дейт. Ата, оля, мякта лестница бар, жығылып кетпей. Мына, улдыш. Мяктан улдыш. Оля, има оля бас. Яна су жеки. Мяктан оля, улдыш. Сумка чоғым. Су артылы ғой. Сен бүтін су болған жоқ па? Иә. Жолы бұл маяқ чекетіне бар. Бар, қарашы. Ошол тиги мен балам, ушул балам мени карайт, менин терегим, менин көзүм. Балам ушу мага чай берет, мени магазинге алып барат, шаарга алып чыгат. Ушу балам даже ичактарды жууйт. Балам көмүр салат мешке. Көмүр салат. Быйыл мектепке кирди. Быйыл мектепке кирип, быйыл нары эме чуркуп атып. Кени баламдын документи жок да. Документи жок, ушу документтин эч ала албай атам. Анын документине кичине чуркап кыймылдадык эле, барып документин бүтүрүп беребиз дегендей кылышкан. Кудай буйрса. Анан ушул документи бүтүп калса, Кудай буйрса. А бияка мектепке директору жакшы, бияктын мектептин директору мага жагат, ушу бияктын директору ушу эже колдоо кылып, анан эмне эжекеси аябай жакшы. Эжекеси жардам беришет, окууларын жакшы көзөмөлдөп, ушу окууларына жакшы жардам берип. Бул балам өзү жакшы окуйт. Канча 4-үң бар балам? 6. 5тен канча? 5тен 26. Эмелериң барбы? 2-3төрүң бар беле? 2-3төрүң жок, Балам жакшы, Кудай буйрса, 5ке окуп, башталганда эле 5 алган. Азыркы чейин 5 алып келатат. Бүгүн 4 алып, 5тен канча жол алып келдиң бүгүн?
5'ten bugün 4'ten alып keldim. 5'ten bugün 4'ten alып kelipsiň balam. Malades. Ушул балама Кудай Таалам денсаулык берсин, ушул балам өмүрү узун болсун. Şu meni жетелейт. Менин көзүм, менин бутум, менин мындай айтканда стрелкам ушул да. Бүт жака жумушайм, магазинге жумушайм, муну алып кел, тигини алып кел, бар нан алып кел, картошка алып кел, кесме алып кел. Ошол анан кийин от жакканда эле ушу от жагатпакчы болом. Молодец, көмүрдү салып коет мешке, акыры мештин оозун ачып туруп. Анан ушу баламдын эң кыялдары жанагы бир оюну бар, түшүнбөйм, ошо бир машиналар бар дейт, жанагындай бир машина өткөн ичине отуруп айдайт экен го. Ошондойго өлө кызыгат балам. Ошону эле айтып берет, ата ушундай машина алып бериңизчи дейт. Ал бирок бир жолу көрсөткөндөй кылган базардан. Кадимки эшиктери ачылган машина эле, балам. Бул окуп Кудай берсе чоңойсом эмне дейт? Не дедиң эле? Мага эмне кылам дедиң эле, балам? Чоңойсоң атамды эмне кылып багам дедиң эле, айтчы. Göz salып bereyim, машина алып берейим. Көз салып берем дей берет. Не болду десем эле? Ата сизге көз салып берем. Анан сизге үй алып берем, машина алып берем. Анан не жумуш кыласың десем эле? Ушу жакшы окусам ушу бизнесмен болом. Анан элге жардам берем дей берет. Бул деле жакшы балам. Балам кыялдары, орун тилектери аябай жакшы. Кудай буйрса. Урматтуу кыргыз элим, келиңиздер. Бул Алихандын тагдырына кайдыгер карабай, колубуздан келишинче жардам берели. Эч болбосо бул видеонун алдына жылуу сөзүңүздөрдү жазып, лайк басып, видео менен бөлүшө кетиңиздер. Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй эле бул каарманыбыздын бир күндүк жашоосу менен сиздер менен тааныштыра кеттик. Бул жерден дагы бир жолу баса белгилеп кетейин. Бул жердеги 8 жашар баланын арманы туугандар. Көзү азиз атасына таяк болуп, жөлөк болуп, жашоонун ар кандай уур соккусуна чыдап, атасын карап жаткан учуру. Ал эми бул баланын тагдырын айтып бере турган болсок, бул баланын эч кандай документтери жок. 1-класска жаңы гана барыптыр, жашы 8-де. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, сиздерден сурана кетчү нерсе, колуңуздарды сунуп, колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды берип калыңыздар.